3 апрелде мынакей партиянын 18 съезди болуп өттү. 18 съезд бул КСДПК тазалануу жана жаңылануу жолунда деген ура менен өттү. Ошол съездин чечими менен мен СДПК партиясынын төрагы болуп шайландым. Анан ошо документтердин баардыгын алып алып, биз Минюска тапшырдык. Бирок тапшырганда ал жерде мисалы күн тартибинде көп маселелер каралды да съездде. Биз Адилет министрлигине бердик, только эмени бердик, тиги юридикалык адрести алмаштыргыла деп, жана жетекчини алмаштырсын деп биз бердик. Мына ошону тиги биздин Адилет министрлиги ошону колдоп берди. Биз айтып атпаймынбы, Атамбаевка биз официалдуу түрдө кат менен 2 жолу кайрылдык. Анан ал тараптан жооп болбогондуктан эми биз мына уже гезиттерге объявление бердик. Эми азыр эмес чыккандан кийин биз печатьте жазатканга аргасыз болобуз да. Эми мындан кийин биз, конечно, баягы съездге келатканда айткан болчубуз. Атамбаевди мындай төрагалыктан чүрөбүз, жана кетиребиз, төрагалык ордун карайбыз деп. Ошондо деле айтып чыкканбыз, биз Атамбаевди партиядан чыгарабыз деп. Бирок мындай акырында келгенден кийин биздин аксакал ардагерлер мүчөлөрүбүз айтып, мындай Алмаз Шеремовди эмеси бар, кошуму бар. Кой, аны биз партиялык мүчөлөрдөн чыгарбайбыз. Ал партиянын мүчөсү болуп кала берет. Себеби бул жеке эле партиянын эмес, бул эми Кыргызстандын тарыхында болгон бул мындай президент болгон киши. Ошондуктан ал биздин партиянын мүчөсү болуп кала берет деген мындай чечим бар да. Ошондуктан ал Атамбаев бүгүнкү күндө ал катардагы эле партиянын мүчөсү болуп кала берет. Бирок төрага эмес да. Бизди колдогон бул аймактар болуп атат да. Шаардан көп болсо бул 2-3 эле баягы фейктер, же болбосо мына Адил Турдукуловго окшогон, же Ирина Карамышко окшогон 2-3 кишилер эле болбосо, калганы мисалы бизди аябай колдоп аткан, бул бизди аябай мындай, бизге дагы мындай өзүбүзгө мындай дух берип атат да. Биз туура жолдо кетип баратканбыз. Себеби бул Кыргызстандын жаңы тарыхында бул биринчи жол болуп жатпайбы. Ошондуктан бул биздин карапайым эл, карапайым биздин партиянын ардагерлери, эски партиисттер бизди колдоп атканы бул аябай бизге мындай сүйүндүрүп атат да. Ошондо эң негизгиси, мынакей сиз өзүңүз жакшы билесиз, мурда коммунистский партиянын убагында высший партийный школа деген бар болчу. Мына мен ошол жерден публично айттым. Биз партиянын жогорку мектебин ачышыбыз керек деп. Жана жерлерде мүмкүнчүлүк болсо, биз регионалдык мектептерди ачып, биз өзүбүздүн кадрларды өстүрүшүбүз керек. Кадрларды через высший партийный школа даярдашыбыз керек деп биз муну уже айтып чыктык. Ошону менен айтып жөнүндө съездин айтылып калбастан, бүгүнкү күндө мен мындай биздин университеттеги ректорлор менен мындай биздин мындай кандай десем, илим пост адамдардан биз мындай эме алып атабыз да, мындай колдоп алып атабыз да. Да, туура партийный школаларды ачыш керек, партиянын өзүнүн высший партийный школасы болуш керек деген мындай биз мындай азыр жаңы киргизели деп азыр ушунун жоболорун иштеп чыгып атабыз да. Өткөндө биздин бир журналист айтып калды, мындайчы, мынтип айтып калды. 2 съезд катар менен болду депчи. Бирок 2 съезди тең социал-демократтардын съезди болду деди. Бирок 2 съезди тең социал-демократиянын идеясын, идеологиясын эч айтылган жок деп. Ошондуктан биз баягы унутулуп калган, эске алынбай калган социал-демократиянын идеологиясын биз азыр көтөрүп чыга атпайбыз. Жанакы айтып атпаймынбы, кайра эле жанакы высший партийный школаны биз иштеп чыксак, бул обязательно болот деп атпаймынбы. Баягы Ленин айткандай, почта телеграф алынгандан кийин эми банк алыш керек. Азыр эми биз айтып атабыз, Алмаз Шеремовичке официал түрдө 2 кат жөнөттүк. Биринчи жолу каттаздык, тиги партиянын уставын, печатин жана башкалык финансылык документтердин баардыгын мыйзам чегинде өткөрүп бериңиз деп. Ал ага мындай көңүлдө буруп койгон жок, жооп да берген жок. Экинчи дагы биз уже публично дагы кат менен уже кайрылдык. Эгерде сиз кайрылып бербесеңиз, анда биз вынуждены печатьти жокко чыгарып, биз азыр печатьти заказ беребиз деп официальный түрдө айтып койдук да. Биз буга чейин сиз жакшы билесиздер, мынакей биз баягы кыймыл болуп жүргөндө эле биз бүт Кыргызстандын булуң бурчун баарын кыдырып чыкканбыз. 7 дубанда болуп, 7 дубанын айылдарда, райондорго чейин биз кыдырып, баардыгы менен мындай биздин партиялаштар менен жолугушуп, мындай биз саясий эме чечип, жолугушуп чыкканбыз. Эми азыр дагы жакында азыр мынакей азыр түштүктү биз официал түрдө эми мындай баягы укуктук жолго алып, укуктук эми правого келгенден кийин биз уже азыр эми официал түрдө азыр түштүктөн баштап, ушул аксадан баштап кыдыралы деп чечип атабыз. Жерлерде баягы баштапкы уюмдарды биз кайра бекемдеп,
чыңдап жана мынакей азыр эми бул Кыргызстандын жаңы тарыхында бул биринчи жолу болуп атабы. Биринчи болуп мынакей бир экс президент Мурок төраганы биз мыйзам үстүндө эволюционный путем муну биз эмеден кетирдик тиги кандай десек алмашылды да, жетекчиликтен алмашылды. Бул биздин коомдо мындайдыр кандайдыр бир көпчүлүгү мындай таң калыштуу болуп атат да. Кантип эле Атамбаевдин партиясы Атамбаевдин өзүн кетирди деп коомдо көпчүлүк таң калыштар болуп атат да. Ошону биз эми элдерге, коомго туура жеткирели деп, ошон үчүн биз мындай райондордон баштайлы деп атабыз да. 2020 жылга биз шайлоого баруу деген, мына сиздер балким өзүңөр көргөн чыгарсыздар, мен съезде мага альтернативный доклад деп мага берилгенде биз кыскача өзүбүздүн докладыбызды айткан болчубуз. Бул биздин эң негизги максатыбыз 20 жылы шайлоону утуп келүү деген. Биз мындай өзүбүз мындай баягы СДПК тарыхый партия болгон үчүн, анан СДПКдан бир эмес 3 президент, бир нече премьер-министр чыккан үчүн биз планканы өйдө жогору көтөрүп, биз айтып атабыз, 50 депутаттык орунду алышыбыз керек деп биз ушундай өзүбүзгө максатты коюп атабыз да. Эми бара-бара мен ойлойм да, бул 2015 жылкы өткөн бул парламенттик шайлоо бул аябай баягы пик болду деп ойлойм да. Финансы жагынан, чыгашы жагынан бул өтө жоң пик болду деп ойлойм да. Эми калган ойлойбуз ушул шайлоолор мындан кичине төмөнүрөөк болот го деген чөтө биздин мындай ички дүйнөбүздө ишеним бар да. Особенно мына акыркы мындай событиялардан кийин бул ылдый кетип го деп ойлойбуз да. Себеби биз азыр баягы социал-демократический партия болгондон кийин социал-демократ идеясынан биз четтеп кеткенбиз да. Жалаң бул партияга байлар, мындай бизнесмендер келип алгандыктан баягы партиянын биринчи катарына жалаң байлар келип башканда, баягы содагерлер, коммерсанттар ошондон алып планканы өйдө көтөрүп алышкан да. Мен ойлойм, эми биз мындан акырын четтейбиз го депчи. Эми биз регистрациядан биз өткөндө биз только жетекчини алмаштырдык. Ал жерде СДПКда эле турат, КСДПда эле турат, эч кандай аттарыбызды алмаштырган жокпуз. Биз бир эле СДПК болуп шайлоого чыгабыз. Мен ойлойм, биз бирден только бир эле СДПК, биз мыйзам чегинде биз официально шайландык, съездден шайландык. Жана министерство юстициядан биз өттүк. Эгерде тиги тарап мындай бир өзүнүн эмесин көрсөтсө, пожалуйста сотко берсин. Министерство юстиция менен пожалуйста берсин. Эгерде биздин документтер туура эмес болсо, тактасын сот аркылуу. Соттошобуз, даярбыз. Бирок мен айтып кетпедимби? Соттошконго алардын бүгүнкү күндө колдорунда кагаздары жок. Аларды бүгүнкү күндө эл колдобойт. Атамбаев алмаш Шошеновичти мен ойлойм, ал кишиден мындай эме кетти го депчи. Баягы кыргызда айтат го, оомат ооп кетти, кут кетти ал кишиден. Ошондуктан кут кайра ал кишиге кайрылып келбейт го деп ойлойбуз да. Бул ушул эң кызыктуусу ушинтип атат. Мен жана айтып кетпедимби өзүмчө. Биз азыр могу региондорду кыдырганга чейин биз биринчи очередь өзүбүздүн кайра баягы баштапкы уюмдарды кайра ревизия кылчыгалы деп атабыз да. Ошондо ревизия кылыш үчүн баягы тартип керек экен да. Мына сиз жакшы билесиз, мынакей биз 25 жыл эгемендиктен бери ушу партиялык партиялыктар эч качан партийный взносторду төлөгөн эмес. Мына биз съездден ачык уже айттык. Партиялык взносторду төлөш керек. Хоть минимальный болсо дагы, ошол айылдагы жерлерди мая 15 жылдан бери, 20 жылдан бери мен партия иштеп жүргөндөр, алар мен ойлойм, өзүнүн жок дегенде кичинекей болсо дагы партийный взносту төлөгөнгө даяр го деп ойлойм да. Эгерде ар бир адам партийный взност төлөсө, мен ойлойм, мындай бир тартип, партийный тартип пайда болот го дейм да. Экинчи партия, үчүнчү партияга секирбей, тияка бияка секирбей, же башка партия шайлоону убагында башка партиядан акчалоо коюп, мына бет деп биз ойлойбуз. Ошон үчүн тартип кылыш үчүн биз бир жагынан взност төлөсөк тартипке келебиз, экинчи жагынан жана кайра өзүбүздүн ревизия кылганыбызга, партиянын мүчөлөрүн кайра ревизия кылганга бул жеңилирээк болот деп ойлойбуз да. Өзүнүн маңдай тери менен байган адамдар же мындай бутуна турган болбойт деген бул туура эмес, обязательно болот. Социал-демократтык партия бул ошол айтпаймынбы, средний слой предпринимательдерди поддерживать эткен партия болот да булчу. Ошондуктан биз аларды таптакыр четтеп болот дегенден биз алыспыз.